Бағыт берген өзіміз. Жер кодексінің мақұлдашылған варианты аграрлық саясат, су ресурстары, экология жана регионалдық өнүктүрүү боюнча комитетінің отурумунда каралды. Жогорку кеңештин депутаттарынан жана тийиштүү мамлекеттик органдардан түзүлгөн эки жумушчу топ корутундуларын жарыялашты. Талашып тартушудан кейін элибиздин пайдасы үчүн бир баарыбыз пикирге келип кол коюп бердик. Жогорку кеңеште 2025 жылдын 13 февралында кабыл алынган жер кодекси президенттин каршы пикири менен артка кайтарылган болчу. Анда баш мыйзамга дал келбеген бир нече учурларды карап чыгуу жагы белгиленген. Жумушчу топтун мүчөсү депутат Жалалидин Нурбаев өзгөртүүдө жер пайдалангандардын кызыкчылыгы корголгонун белгилейт. Айыл жерлеринде, шаарлардын четинде кээ бир үй бөлөлөрдө үйүнүн жердин тилкеси же кызыл сызыкка чыкпаса, же 10 жылдан бери колдонуп келсе, мисалы жашылдандырып же башка болуп, ким жашаган ошол жерде жашаган үй бүлөнүн өзүнө ылайыкташтырып, же конкурс же аукцион аркылуу, же болбосо ошол жердеги комиссия чечсин деп калтырылды. Самое главное, не оговариваться, ни компенсация, ничего будет. Буга чейин жер кодексине байланыштуу бир катар нааразычылык акциялар өткөн. Алар жаңы документте менчикке болгон кол тийбестик сакталышы керектигин билдиришкен. Анткени жер участогунун менчик ээсинин өлчөмүнө жараша компенсация алуу укугу чектелген айтылган. Жумушчу топтун төрагасы эл өкүлү Балбак Төлөбаев макулдашылган вариантта тараптардын пикирлери эске алынганын билдирет. Коммерциялык баа, элдер ошого каршы чыгышпады эле, жанакы макулдашылган баа деп жазып коюшкан да. Или доверительный баа беле эсимде жок. Бирок ошону баа жерди алып атканда. Биз ошону кайра коммерциялык баа менен, базар баасы менен деген сөздү кайра киргиздик. Президент ага возражение кылган. Кыргызстанда жер кодекси 1999 жылы кабыл алынган. Андан бери ага 61 ирет өзгөртүү киргизилген. Министрлер кабинети буга карабай документ эскирип, талапка жооп бербей калганын белгилеп, аны толук жаңы редакцияда кабыл алууну сунуштаган. Кодексте муниципалдык менчиктеги жер участокторун мамлекеттик пайдалануучуга мөөнөтсүз пайдаланууга берүү жана өткөрүп берүү тартиби боюнча жагдайлар да каралды. Ликвидация болгондо мамлекеттик же болбосо муниципалдык ишканалар ошонун оокаттарынын баары жери менен кошо мамлекетке өтүп кетет. Госимуществого деген жери бар болчу да, ошол жерден конституцияга таянып муниципалдык ишканалар ликвидация болсо, ошол айыл өкмөт менен мэрия келиш керек деген эметкен сөз эме бар экен. Негизгиси ошол болду. Ушул жылдын 17 апрелинде түзүлүп, макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыккан жер кодексинин макулдашылган варианты тармактык комитет тарабынан жактырылып, жогорку кеңештин кароосуна жиберилди.